Assalamu alaikum, урматтуу депутаттар, ардактуу мекендештер. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы татаал жолду басып өттү. Башынан түрдүү сыноолорду кечирди, сынбады. Кайра чыйралып, өлкө тагдырын чечүүчү мезгилдерде алдыда жүрдү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө партиянын тегерегинде орун алган талаш тартыштар анын көп жылдан бери топтогон аброюна көлөкө түшүрдү. Жогорку кеңештин 3 жолку депутаты парламенттин 2 чакырылышында төрагалыкты аркалаган инсан катары мындай көрүнүшкө кайдыгер карабай жалпы журтка билдирүү жасоону туура таптым. Мен партияга эң оор учурда келгем. 2007 жылы бийликтин өкүм зордугу күч алып, мамлекетибиздин келечегине чоң коркунуч жаралган эле. Ага каршы мыйзам алкагында күрөш жүргүзүү үчүн КСДПнын жерлердеги өзгөчө Ош аймагында таасирин арттыруу тапшырмасы коюлган. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин ошол мезгилде партия көмөктөшүү сунушунан кийин КСДПнын катарына кошулуп, анын түмөн түйшүгүнө аралашканмын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ал кезде зулум режимге ачык каршы чыгып, партиялык иштерди уюштуруу абдан опуртардуу эле. Өмүрүбүздү тобокелге салып, партиялаштарыбыз менен биргеликте адилеттүү ком түзүү максатында ишибизди баштаганбыз. Алгачкы жыйынтыгы жаман болгон эмес. 2007 жылдагы парламенттик шайлоодо КСДП бийликтин кысымына карабастан жерлерде, анын ичинде мен координаторлук кылган Ордолуу Ош аймагында элдин иштерине арзыды. Натыйжада Ош аймагында 87 миңден ашуун добуш жыйнаганбыз. Бул КСДПнын топтогон жалпы добуштардын 45%-ын түзгөн. Адилетсиз бийликтин өзүн билемдиги орноп турган заманда мындай ийгиликке жетишүү оңойлотон иш эмес эле. Ал эми 2010-2015 жылдардагы парламенттик шайлоолордо бул көрсөткүч эселеп өстү. 2015 жылы Ош аймагында партиялаштарыбыз менен 150 миңге чукул шайлоочунун ишенимине ээ болгонубуз мунун далили. Биздин партия 2013 жылдагы элдик революцияны жүзөгө ашырууга мамлекетибиздин тарыхында бурулуш жасоонун башында турган. Андан соң элдин жеңиши менен келген башкаруунун жаңы формасын түптөө, мамлекеттүүлүктү бекемдеп, Кыргызстаныбыздын чыныгы, көз карандысыздыгын камсыздоо багытында ишибизди уланттык. Биз социал-демократтар партиялык түзүлүштү чыңдап, күчтүү жана гүлдөгөн өлкөнү курууга баардык күчүбүздү жумшадык. Партиянын катардагы мүчөсү гана эмес, бир кездеги КСДПнын жетекчисинин орун басары, Жогорку кеңештин депутаты, парламенттин төрагасы катары мындай иштерге катышканыма сыймыктанам. Урматтуу депутаттар, кадырлуу мекендештер, партиялар саясий элитанын тагдырын эмес, карапайым жарандардын кызыкчылыктарын коргоп, таламын талашууга тийиш. Партия төрагасынын жеке мүдөөсү, жеке таарынычы, жеке амбициясы мамлекеттин өнүгүүсүнө залакасын тийгизбеши керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө КСДП ички интригалардын айынан өзүнүн милдетин так аткара албай калды. Ушул интригаларга менин да аралаштыруу аракети көрүлүүдө. Мен ага аралашпайм. Партия парламенттик демократияны өнүктүрүүчү күчкө эмес, жеке адамды жана анын бир ууч тобун сактоочу инструментке айланып баратат. КСДПга эмгеги сиңгендер четке сүрүлүп, бир адамдын диктатурасы орноп калды. Партиянын жетекчиси дайыма жалгыз мен баарын кыраткам деп жетишилген ийгиликтерди өзүнө ыйгарып келет. Бирок партия тарабынан жасалган иш-аракеттер бир эле адамдын эмгеги эмес. Мында убагында президентибиз Сооронбай Шарипович, фракция лидери Иса Шишинкулович жана башка социал-демократтар баштаган активдүү мүчөлөрүнүн салымы чоң болгон. Жакшы иштердин автору жалгыз өзү болуп, КСДПнын бүгүнкүдөй кризиске кептелгенине башкаларды күнөөлөгөнгө өттү. Бул туура эмес. Кайсы гана партия болбосун, анын жакшысына да,
жаманына да партиянын лидери жоопкер. Кыргызстандагы алдыңкы партиялардын бири. Өзүм жан дилим менен аралашып, калыптандырган уюмдун учурдагы абалы жүрөгүмдү оорутуп, бир чети зээнимди кейитип турат, урматтуу депутаттар. КСДБнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел. Мен өмүр бою КСДБда да мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Ага чейин бир дагы партияга мүчө болгон эмесмин. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү жолу, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы тараза ташына коюлуп жаткан шарттарда бул кадамын туура деп эсептейм. Ал эми депутаттык ишмердүүлүгүм парламенттеги фракцияда уланат. Ушул жылдар аралыгында бирге болгон партиялаштарыма, ишеним арткан шайлоочуларыма колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип таазим этем. Кудай буйруса, мындан ары дагы Жогорку Кеңештин депутаты катары элибизге кызмат өтөй берем. Буга менин билимим, тажрыйбам, кайратым да жетет. Урматтуу депутаттар, ардактуу мекендештер, мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн талыкпаган эмгегибиздин акыбетин көрөлү. Кыргызстаныбызды, элибизди жараткан өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздар үчүн мага сөз бергениңиз үчүн чоң рахмат барыңыздарга.